Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу токтолдуктар. Айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман деген жакшы сөз бар. Муну айтып атып, сиздердин маселеңиздерди айтып атып, камалып да кетип атам, куугунтук да көрүп атам. Айтпай койгонго да акым жок болуп атат. Мына мен азыр өткөндө бул көчө боюнча атайын видеолорду тарттым элем, иликтеп, элдин кайрылуусун. Эми эл кайрылса айтпай койсоң да болбойт экен. Кайра ошол жерге барып койбойсуңбу, чагылдырып койбойсуңбу, жеткирип койбойсуңбу деп айтышат. Мына мен азыр экинчи жолу дагы сиздерге видео кайрылуу жасап, аны атайын жетекчилерге да түшүндүрүп, эң негизгиси элдин көзүн ачыш керек болот да. Азыр Кыргызстан көчөсүндө турабыз. Бул жерде сиздерге маалыматта 843 ушундай метр жер асфальт төшөш керек эле. Өнүгүп атат, мэр аябай иштеп атат деп ойлошуңуздар мүмкүн. А мен тескерисинче айтам. Мэр эң начар иштеп атат. Биздин президент Садыр Нуркожоев Жапаров бардык аймактар кошулгандыгы үчүн 50 миллион сом берген. 50 миллион сом. Мына ошого кичине кубанып ошол жакта асфальт төшөп иштериңер бүтүргүлө депчи. Мына сиздерге жыйынтыгы. 2024 жылдын жай айында эле берилген бул. Жай айында эле. Мен мындай так күнү бар, бирок айы май айында да. Май же июнь айында эле берилген. Бирок аткарылган жок да акча. Акча аткарылбаганды бул өзүнчө бир көйгөй, өзүнчө жоопкерчилик. Мен айтып атпаймынбы, жана аким, зам аким дегендер иштей албайт депчи, сиздер эч мындай ынана албайтасыздар да. Мына президенттин берген акчасын освоение деп коет, буну аткарып элге колдонууга берип, кийинки жылга пландап, кийинки жылдын жумуштарына аракет кылыш керек эле. Бирок андай болгон жок да. Ошон үчүн буларды азыр жөн эле жоопко тартып, мени камап эмес, аларды камаза жарашат да азырчы. Азыр мен сизге жерин да көргөзөйүн. Бул 50 миллион сомго канча жерге жол курулган атат. Мына көрдүңүздөр, азыр бардык даярдоо иштерин кылышыптыр. Буну мындай акылга салып кылыш керек эле. Азыр эгер төшөй турган болсо, урматтуу жердештерим менин, бул плюс 5тен ылдый төшөлбөш керек. Жана бир ай бою 20-25 деген плюс температурада туруш керек болчу бир ай. Ошондо гана бунун сапаты болмок. А эмне болуп атат азыр мону? Эртең төшөй турган болсо, мындай аба ырайы менен талкаланат. Элдин акчасы талкаланат. Ошону билип болуңуздар. Мына кылып аткан шалакы, кылып аткан мындай жумуштары. Анан кантип ушуга унчукпай отура аласың? Айтыш керек да мунучу. Азыр айтпаса качан айтабыз? Эртең 50 миллион жок болгондон кийин айтайынбы? Мына ушундай мындай иштей албаган кадрларды алып келип, ушундай кылып талкалатып атат. Аким өзү жооп бериш керек, герт баш менен. Ал зам аким дегендер герт баш менен жооп бериш керек. Кайра кадрды ошолор алмаштырып атпайбы? Бардыгында план жок. Келип эле чапкылап эле ушул бир нерсени кылабыз дейт, жаны кыла албайт. Ой, бул жер жөн эле бир жана испытательная зона деп коет го, Токтогул шаар ушундай эле болуп калды. Келет ушул практикасы жок адамдар практика өтөп эле, талкалап эле кетип атышат. Кантип мен унчукпай отура алам анан? Жүрүңүздөр, азыр мен сиздерге канча жерде, кайсыл жерлерде ушул төшөлгөн атат көргөзүп коеюн. Эртеңден ошол жерлерге асфальт төшөлүп кала турган болсо, кийинки жылга, наркы жылга даярдана бериңиздер. Кайра эле талкаланат ал. Жашнакай болуп, кар менен кошо жазында ээрип отуруп калабыз. Акча жок. Акчаны ким берет? Кайра президент бере береби? Мына ошону эске алыш керек. Жүрүңүздөр, анда жеринде көргөзөйүн. Мына ушу жол көйгөй дейсиздер. Мына жол көйгөй. Анан бир нече популисттер деп бир сөздөрдү угуп атам. болот демеле бүтөйүн деген жерге эле тарта калат экен, анын төшөйүн деп атканы. Кана төшөгөнү?
Кана төшөгөнү? Төшөсө талкаланат деп айтып атам мен. Мына ушу айырмаларды эл, жөнөкөй эл билбейт да. Ошону жеткирип коеюн деп айтайын деп атам. Анан кийин президенттен мен бөлдүрүп келгем деп биздин төрага да айтыптыр. Калп ал сөзүңөрчү. Бөлдүргөн жоксуңар эч кимгер. Бул акча Каракөлгө да бөлүнгөн, Базар Коргонго да бөлүнгөн, Нокенге да бөлүнгөн. О Каракол шаарына 2 миллиард бөлүнгөн. Биз мындай эки жакты ойлонуп, анализдеп анан айтабыз бир сөздү. Анан жогорку кеңештин депутаты мен бөлдүрүп келгем. Ооба, барып айтып аткандырсыңар. Бирок жалпы республикада бул программа эле. Анан келе жаткан акчага деле учка шооланы айтып өргөнү өзү жакшы эмес да. Андан көрү мына момундай кемчиликти айтып, көзүнө сайып көргөзүп иштетиш керек. Башка жолду көргөн жокмун. Анан грамота алып, анан кийин унчукпай, анан кийин биз келаткан нерсе анан акча өнүгүп атпайлыбы деп бир нерселерди айтат да. Мына мен жумушум ушул жерде, мен депутат катары ушуну айтышым керек. Келечекте депутат боломбу, болбоймбу? Депутаттын важипазы, иши ушул эле, айтыш керек. Мына могу азыр элдин акчасы талкаланган атат. Ушуну азыр айтып коеюн. Эртең кеч боло электе. Жүрүңүздөр анда жеринде барып көргөзүп келейин. Кайсы жерлерде эмне абал болуп атат, чагылдырып берейин. Мына достор, экинчи жазалып аткан жер бул Кызыл Тоо айылы, Токтогул шаары. Мындай кылып даярдашты мына. Үйлөрдү көчүрүп атат, жолдорду кеңейтип атат. Монтип баардыгын даярдап коюшту. Баш аягы бул жакта ошо 1 километр да, 1000 метр төшөлүш керек. Мына бул дагы жер акча бөлүнгөн да. Ушуну билишиңиздер керек. Жай айында бөлүнгөн. Ысык маалда мына бүтүрөлгула депчи бөлүнгөн. Президент жардам берип атат. Бирок мен айтып атам го мына жергиликтүү өз алдынча башкаруу мына. Аким, зам акимдер. Мына ошолордун жоопкерчилиги булчу. Бул бүтүп, колдонулуп, зыңкыйып калыш керек эле. Эмне болду? Эмне болду мына? Үйлөрдү эми көчүрүп атат. Башка кылып атат. Анан жаска калып атат. Акча не освоение деп коет бул. Акча колдонулбай эмдиги жылга калып калды. Эмдиги жылы бөлөк жумуштарды бүтүрүш керек эле. Бирок бүтүрө алган жок. Мына бул жерде бир баса турган жөө жүргүнчүлөр жүрүүчү тротуарлар жок. Мына көрүңүздөр, мына балдар ушунтип эле жүрөт да. Айтайын дегеним, мындай депутатты тандап атканда туурасын тандаш керек. Анан тууганым экен, анан мен бул менен мамилем бар, анан чай ичкем дей берсеңер, кыргыз тили эле шору болуп атпайбы? Жалпы эле элдин шору болуп атпайбы? Ушунтип эле кыйналып эле жүрөсүздөр да. Аныңар бар болуп, мэр менен дос болуп, чайлашып болуп, ошо чайлашканына куштар. Бир кичинекей бир грамота берип коет, бир кагаздан. Аким, зам акимге окшогондор, даирелер берип коет, ошого куштар. Маселе чечилбей атпайбы ушуну айнанчы? Мындай түзүк бир депутаттар келбей калып атат да. Көтөрүш керек да могу маселелерди. Айтыш керек. İşte albaza getiriş gerek. Bunu jetkiriş gerek jogорку жакачы. Аларга ыңгайлуу болуп атпайбы? Тескерисинче мага ошол баланы камап өрип туруп, маселени мындайынан чечип койгон аларга ыңгай болуп атпайбы? Могул асфальт төшөөгө чейин айтат азыр. Мен анын жоопторун деле билем да алардынчы. Биз даярдандык, анан түздөдүк, анан дубалдарды көчүрдүк деп. Мен реалдуу программада ушуну айтып атам. 4 жыл, 5 жылгачы, тим эле 10 жылга чейин программалар жазылат. Момча көчөк асфальт төшөйбүз. Могул жагын даярдайбыз депчи. Ошону даярдап койсо болот эле да. Эң чоң жолдор буларчы мына. Кызыл Туунун ичинде эң чоң жол бар. Бала Чычкандын ичинде эң чоң жол бар. Жаңы жолдун, Кара Суунун ичинде эң чоң жолдору бар да. Аларды 10 жыл мурун эле даярдап коюш керек эле. Кандай гана акча келбесин, президенттен келеби, Дональд Трамптан келеби, же дагы тиги Путинден келеби, биз даяр турушубуз керек. Биз көрүп атпайсыздарбы тескерисинче эмне болуп атат? Мына ушинтип убакыттар өтүп атат. Мына ушинтип бийликке булар, жогорку бийликке ушинтип бир шалакылыгын, ушинтип бир начар мамилесин кылып атпайбы? Тескерисинче биз айтып атпайлыбы, иштеп бергиле бат-баттан депчи.
жөн эле айлык алып, жөн эле машина айдап, жөн эле жыргап жүрө бербей деп айтып атабыз биз. Ошон үчүн жаман көрүнүп атабыз. Достор, мына ошентип 3-чү участокко келдик. Бул Токтогул шаарынын Бала Чычкан айылы. Мына көрдүңүздөрбү? Узундугу ушу 1 километр болгон болуш керек. Мындай так айта албай жаңылып калышым мүмкүн. Бирок ушул жерге төшөлдү кыскасы асфальт. Буну эң биринчилерден бул ушул жерди төшөштү окшойт. Эми кайсы фирма төшөп атат, кандай келишимдерди, бунун эми проектинин баягы акчанын сарпталышы бар да, эмнелерге сарпталды, калыңдыгы канча, эки жагын баарын изилдеп чыгыш керек. Эми азыр менде андай маалыматтар азырынча жок, бирок дагы изилдейбиз. Бир нерсени айтып коеюн да сиздергечи. Бул акча президент берген акча да, баса белгилеп айта кетейин. Буну жергиликтүү өз алынча башкаруу, мына мэрия өзү издеп, мындай кандай десем, салыктын негизинде бюджеттү толтуруунун багыты менен алып келген жок. Бул президент берген акчаны эле өзүнүн убагында иштете албай атат. Мына могул жерди төшөштү. Ушинтип бардыгын төшөп бүтүрүш керек эле. Бул биринчи маселе. Эл журт, билип алсаңыздар. Мына жетекчиликке да ушинтип бир баа берсеңиздер. Президент келгенде аны дагы жеткириш керек мындай маселелердичи. Бунун сапаты экинчи маселе да. Бул кандай төшөлдү, канчалык калыңдыкта, канчалык мындай плотно деп коет. Плотности кандай? Астында могу шагылдарды көрүп атасыздарбы? Могу шагылдар. Эмнелер төшөлдү, аны билиш керек да. Кум төшүлөт, анан кийин жана топурак аралашпаш керек бугачы. Шилеп эле кетип калышат да. Анын аягында ким кыйналат? Эл кыйналат. Булчу, бул болбой калды дегенде берагы өзүнүн мындай кызмат өтөй турган убактысы бар. 10 жыл бул жака эми оор деле техникалар кирбейт болуш керек, көп делечи. Мына ошолор эгерде кире турган болсо бат эле талкалайт. Ама алар кирбей жеңил машина менен жүрө турган болсо көпкө чейин эле туруш керек да. Бирөөм көрөбүз эми бир кышта кандай чыдайт экенин. Урматтуу мен жердештерим, урматтуу Бала Чычкан айылы. Маселе көп. Эми чоң шаар болуп калдык, маселе көп. Анан сиздерден сураныч. Муну автобекетти сатып жүрген, башка мындай коррупциялык иштерге аралашып кеткен, бирөөнүн кошоматчысы, анан кичинесилер менен мамилеси түзүк болгон болсо шайлай бербеңиздерчи, сураныч. Алар менен бар болуп кайра эле биз күрөшүп атабыз. Ал мэр менен күрөшөбүзбү, же сиздердин депутатыңыздар менен күрөшөбүзбү? Алар бар болуп чогулуп урдашат экен, сатышат экен, же мындай жардам берип койбойт. Мен канча жолу андай маселелерге кептелип атам. Мына азыр эми мен видеолоруман баары эле көргөн болушуңуздар керек. Мындай тандайлычы, түзүгүн тандайлычы. Чындан ане уруу кескиндердин баарын шайлоо эле, алардын баары урдашат, анан кийин акырын келип эле жымсалдатып, жакшы сөздөрдү айтып эле акырын отура беришет, өзүнүн бир жерин мындай коргош үчүн элечи. Анан кантип өнүгөбүз биз? Кантип өнүгөбүз? Мындай реалдуу маселени айтып, реалдуу күрөшкөн адамдар койбойлубу? Эмне үчүн комхозду мисалы сиздердин депутатыңыздар талаша албайт? Мында комхоз, коммунальное хозяйство баардыгыбыздын шаарыбыз бир да. Өнүгө турган нерселерге биз мындай кайдыгербиз. Аларга салым кошпойбуз. Эл катарычы, эл катары. Ал маселелерди көтөрүш керек да. Мына Сарпаш ошо комхозду басып алган. Көтөрбөй сиздердин депутатыңыздар дагы мындай маселенин кабыргасына коюп, кой элге жардам берейин. Баарыбыз бир эл, бир жербиз депчи. Андай болбой атпайбы? Ошон үчүн айтайын, тандоодон жаңылбаңыздар, мыктыларын тандаңыздар. Мени танда деп айтпайм. Тандабай эле коюңуздар. Бирок эми түзүгүн тандаңыздарчы, мындай акыйкат сүйлөй алган, мындай эки сөздү кошуп сүйлөй алган, билимдүү, дымактуу, мындай принципиалдуу адамдарды. Элдин мындай көйгөйүн чагылдырып, көйгөйүн айта турган. Мына алар кел мен тарт десе, мен тартып, чагылдырып, алар менен кошулуп күрөшкөнгө аябай кубанычтуу болот элем. Бирок андай болбой атпайбы бир? Барды эле чөнтөктөн чөнтөккө, анан кийин эптеп эле чай пайы болуп эле анан кийин келип калып атпайбы? Мына биздин элдин мындай тандоо начарлыгы ушудан болуп атат да. Чай пай, кичинекей мамиле, ушуга эле алданып атабыз да. Жок. Биз мындай принципиалдуулук, мыйзамдуулук,
уруу кескин менен күрөшө турган мындай саясат жүргүзбөйлү. Эл деле ушул иллюстрация кылыш керек да, кой болбойт эми. Мына жаңыларды, жаштарды шайлайлы, мына кичине күрөшсүн, көрөйлүчү ушуларды депчи. Мен ошентип кичинеден коом өзгөрөт да. 35 жылдан бери бирөө эле тандай өргөн ушулбу өзгөрүү. Мына эл өзүнө дагы жоопкерчиликти мойнуна алыш керек да. Өткөндө мындай болду эле, эмкисин мындай кылайын деп, жок дегенде 4 жылда, 5 жылда бир ойлонуп коюш керек да. Келиңиздер ошон үчүн туура тандоо кылып бериңиздер. Сиздерден сураныч. Мен эми ар бириңиздердин үйүңүздөргө такылдатып деле келе алган жокмун. Анткени менде агитатор деле, бизде жанагындай буклет деле жок. Колдон келишинче мындай биз маалыматты ушу интернет айдыңынан заманбап жеткиргенге аракет кылып атабыз. Мына достор, ошентип азыр биз Токтогул шаарынын Арал айылына келдик. Мына аралдык туугандар, могу көчөгө асфальт түшөт. Түшүш керек эле 2024 жай айлары элечи. Эми күздүн сентябрь айларында жок дегенде түшүп калыш керек эле. Даярданып, дагы башка кагаз иштери бүтүп. Бирок төшөлгөн жок да. Мен сиздерге мындай түшүндүрөйүнчү. Мен ушуну атайын тартып, атайын сиздерге мындай маалымат жеткирейин деп атпаймынбы? Ушул жерде депутаттар шаардык кеңеште отурбадыбы? Эми жана кошулупчу. Ошондо маалыматтар бар болчу да. Муну айтыш керек эле да. Эртерээк бүтүр. Алдагы жакта мындай оппозициялык көз караштуу адамдар бар, принципиалдуу көз караштуу адамдар бар. Алар айтат, биз да уят болобуз. Мэр дагы ушундай бир өзүңдүн начар жагын көргөзбө, өзүңдүн мындай иштей албай турганыңды далилдей көрбө айланайын деп кошомат кылып, ошолор чогуу чай ичип жүргөн болсо, алар ушундай таризде жеткириш керек эле. Бирок алар андай дагы айткан жок, башкасын да айткан жок да, мына могу бүтүп калыш керек эле. Бул жашынакай болуп колдонууга берилип калыш керек эле. Эмдиги жылы дейинчи, эмдиги жылы 2025. Сиздин бөлөк маселеңиз чечилиш керек эле. Арык маселеси, бала бакча, да эмне, мына спорт жанагындай аянтча куруп, библиотека, эми мындай ойлонойлучу, мындай чоңураак. Башка маселелер чечилиш керек эле, кыскасычы. Булар эмне кылып атат азыр, мына. Буну бүтүрө алган жок. Эмдиги жылкыга жумуштун үстүнө дагы жумуш кошуп койду. Президенттин акчасын иштете албай атат. Келген акчаны иштете албай атат. Буга кандай баа бериш керек? Сиздер айтышыңыздар керек да, эл журт сиздерге мен маалымат берип атам, сиздер да айтышыңыздар керек. Жана болот айтып атат го. Быйыл бүтүрүш керек эле. Эмне үчүн силер мэрге антип айткан жоксуңар? Биз сени шайлабадык белек деп талап кылышыңыздар керек эле да. Же болбосо ал депутат өзү эле ойлонуп мындай эл үчүн барып иштейм дегенден кийин ал ошо маселелерди айтыш керек эле. Жарыктандыруу маселелерин кийинки жылдары мына могул жактарыңызды жаркыратып бир жарыктандырса болот болчу да, туурабы? Трассадан дайыма көрөм мына Бишкек-Ош жолунда. Жашынакай акча бөлүнгөн миллион деген. Ошол жердеги лампалар күйбөй атат. Эмне кылып атат? Мэр эмне кылып атат? Ага айтпаган бир депутаттар эмне кылып атат? Же эмне жалаң эле ушу интернетке чыгып алып биз айтышыбыз керекпи? Мына ушундай маселелер. Урматтуу айылдын тургундары, ошон үчүнчү мыктысын тандаш керек да. Мыктысын тандаш керек. Айтып коеюн, эгерде мындай бара турган депутаттаргачы, биз тез аранын ичинде ушул аким, мэр, зам аким дегенден кутулбасак, мына баарыбыз бирдемде өспөйт. Мына колтойгон биздин Жаштакай шаар бар. Суузу десең суузу бар, башкасы десең башкасы бар. Алар алдын ала бардыгын ошолор тескеп башка кылып туруш керек да иштерди. Алар эмне кылып атат тескерисинче? Улам мэрди алмаштырып коет дагы. Биз Жашынакайбыз деп отурбайбы? Мен ушудан күйүп атам да, ушудан күйүп айтып атам, болбойт мындай. Иш болбой аткан жерде аким алмаштырып, аким ошолорду башчы болуп атат, аким өзү жооп берип, өзү кетиш керек башын жерге салып. Болбойт экен, жанагы болот тура эле айтып атат окшойт. Мен кетейинчи деп кетиш керек. Бирок биз кетирбешибиз керек. Эл журт, угуп алыңыздар, кетирбешибиз керек. Жанагы ак таш бар го, ошол 74 миллион сом эмес, 150 миллион сом акча элдин акчасы урдалган. Анын 74-ү тастыкталбады, эми башкасы деле тастыкталат да. Мына ошол жерде алар 4 жыл бою отурбайбы? Урдалса отурган экен да анда, унчукпайбы же аралашыппы? Эмне үчүн алар жоопко тартылган жок?
Муну ошону жоопко тартышыбыз керек. Аларды кетирбей туруп жоопко тартып калышыбыз керек. Түшүнүңүздөрбү? Ошо маселеде мына мени ошонун жыйынтыгы менен да камап атат. Ушинтип биз реалдуу элдин маселесин чечип күрөшкүбүз келип атса, булар акырын буттан тээп, камап акырын отурат. Муну эми жеткириш керек. Кундуз Кошалиевич деле муну көрсө мындай ойлонуш керек да, чын эле карасаң не освоение деп коет. Алар бул маселени дароо эле түшүнүш керек. Ана реакция кылыш керек. Ошондо өнүгөбүз да. Андан башка жол жок өнүгө турган. Кайсы жол менен өнүгөйүн деп атасыздар? Ана мынакей сонун болуп атат, ана өнүгүп атабыз. Биздин реалдуу өзүбүздүн бюджет өскөн деле жок. Реалдуу бөлүнгөн акчаны аткара албай атат. Мен буга кандай баа беришим керек? Начар деген баа берем. Келиңиздер ошон үчүн чогуу күрөшөйлү. Аягына чыгайлы да. Мындай келаткан эми бул сөзсүз алмашат булар азыр. Бирок алмашып аткандан кийин бөлөк жетекчи да ойлонуп келиш керек да. Кой ал жакта мындай депутаттар бар, мындай эл бар. Биз иштеп беришибиз керек ал жакта. Талап чоң депчи. Эшек жайлоо. Ошон үчүн мен мындай нааразы болуп атпайм. Ошон үчүн мен чын айтып атам да күйгөнүмөнчү. Мына кийинки участок Токтогул шаары, Жаңы жол айылы. Бул жерге дагы бала чыккандыкына окшош. Асфальт жол төшөлдү. Эми бирок асфальт жол төшөлгөндө кемчиликтери да көп болуп атат да. Мына бул жерге жашынакай болуп чийиндер да чийилиш керек эле да. Эми булар эмне үчүн чийилген жок, же болбосо макул сметада жок деши мүмкүн, ошо проектте жок деши мүмкүн да. Бирок кошуп койсо болот да. Шуну жашынакай кылып бир жумушту аягына чейин бүтүрүш керек эле да. Бирок бүтпөй атат. Бирок эми сапаты боюнча кийинчерээк кайрылайлы. Бирок эң негизгиси мына 5 участоктун 2 участогуна эле төшөлүп атат. Бул Бала Чычкан жана Жаңы жол. Ал эми Токтогул, Кызыл Туу, Арал деген жерлер калып кетип атат. Түшүнсөңүздөр мындай не освоение деп ушуну айтып атам да менчи. Президент берген акчаны мындай шыкылдатып бат-баттан бүтүрүп төшөп алыш керек эле да. Мына ушул жерде кемчилик болуп атат да. Мунун баарын эмди жылкка калтырышты эми. Кийинки участокко кеттик анда. Мына ошентип сөзүмдү аяктап калдым. Кыргызстан көчөнүн трасса жакка жакыныраак жери. Былтыр эле төшөлгөн асфальт жолго келдим. Мына могул жерлерди карасаңыз, муну мен кеңештен айткам буну. Белгилеп айткам, буга чейин мэрлерге айткам. Эми мэрин кайра алмаша берсем эмне кылам эми? Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Бул нерселерге мэр кайра алмашса протоколдук тапшырмалар бар. Кадимкидей протоколдун ичинде тиркелген да, алардын баарын барактап аткарыш керек эле, мэрчи. Жол болсо аким өзү жоопкерчиликтүү болот. Аткаруу бийлигинин райондун ичиндеги жоопкерчиликтүү адамы бул аким. Аким өзү жоопкерчилик бериш керек эле. 18 миллион сом бөлүнгөн. Мына сапаты да жакшы, бу ДУ 53 биздин берде ДУ курган. Сапаты жакшыраак. Бирок могун көрдүңүздөрбү? Биз ушул аңдардан качып ушу жолду курбадык белек. Жолдун сапатын күн сайын жаш баладай караш керек да буну дагычы. Могул жерге мына бир суулар жарылып кетип ушундай болгон, эми буну бүтөш керек да. Бүтүп суулар сиңип отуруп, жолдун баарын жаракка кетирет да. Кийинки жылы анан кийин таш талканын чыгарат да. Бул сапаты жакшы болчу. Айтайын дегеним эл журт. Ушунтип эле акчалар кетип атпайбы? 18 миллион сом 1 километр 800 метр төшөлгөн. Көрдүңүздөрбү, акчалар кантип эле кетип атат? Бул деген биз араң эл, бир жылда араң чогултуп аткан акчалар, араң. Биз мындайынан тартып жеткире албай бюджетти, тигиндейинен тартып жеткире албай кайгына бөлөбүз деп эле отурабыз да, депутаттарчы. Бирок ошо менен чектелип калып атпайбы? Мына могулардын баарын караш керек да. Айттык эле. Эч могу жердин бир шыпырылганын көргөн жокмун. Бир шыпырып койгон жок. Мына жол бутта бир кыска эле бир 3-4 метрлик эле калгандай болуп атат. Көргөзөйүнчү сиздерге көзүңүздөргө. Мына момундай болуп калып атат да. Биянан эч ким деле айдабайт. Анткени ошол аңдарга түшөм дейт да машина делечи. Биз мындай ушунун баардыгына шарт түзүп бериш керек да элгечи. Азыр дагы айтышы мүмкүн. Ой болот, сен популист бол, видеоло тарта бересиң,
Анан сен сессияга келбейт экенсиң деп мени каралып атат күн сайынчы. Ой сен камалышың керек эле деп. Баары бир Кудай таалам бар да. Мына мынтип эле чыгарып коет мени. Эл бар, калыс эл бар баары бирчи. Баары эле кошоматчы деп ойлобош керек да. Мына ошолорго айтып коеюн, ишкана ачыш керек анда. Жолду тазалоо, жолду шыпыруу, асфальт төшөө деген ишкана ачыш керек. Биздин мындай кызматкерлер жетпейт, анан кантип тазалайбыз, анан кантебиз дейт. Мэрдин астында 30 адам бар. 30 адамды эффективдүү иштетиш керек да. Суу каналды кошсок дагы 30, тазалыкты кошсок ыңгайлуу шартты дагы 30, 100 адам бар. 100 адам менен ал иштеш керек да. Мен иштешим керекпи? Анан өзү быйыл бүтүрө турган жумушту эмдиги жылы бүтүрө турган жумушту наркы жылы калтырып атса, жумуштун баарын башына үйүп атса, ким иштейт анан? Ким начар иштейт? Ошол адам начар иштеп атат да. Өзүнүн башына, өзүнүн бутуна өзү чалынып, жумуштун баарын чогултуп атса. Мына эл журт, бүгүн сиздерге жол боюнча бардык маалыматты бердим. Президент берген 50 миллионду түзүк иштете албаган мэрди, аны көзөмөлдөй албай кайра ал начар экен деп алмаштырган зам аким, мына ошолорду кантип биз ыраазы болобуз? Ошолорго ушинтип кантип ынанып отурабыз? Мында көздү ачыш керек да, биз эми жеткириш керек да, президентке. Мына Кундуз Кошалиевич келгенде айтыш керек да, президентке жеткирип барыңызчы, өкмөткө жеткирип барыңызчы. Мына районду, мына жалпы 100 000 адам жашаган районду, анын борбору мына 40 000 адам болуп калды азыр. Эмне деген шарттар түзүп атат? Эмне деген бул шалаакылык? Эмне деген бул эмне деген бир жоопкерчиликсиз? Чара көрүш керек да мындай адамдарга. Кетириш керек мындайларды. Эгер мени депутат кылып шайлай турган болсоңуздар, биринчи маселе кайра эле ушул болуп атат. Буларды эффективдүү кетирип, мына келе турган адамын жашынакай электен өткөрүп туруп анан кийин иштетишибиз керек. Ана мен досум эле, ана менин тиги партиялашым эле деп кайра алып келип эле, ана мен шайлоолордо уттуруп жүрөт эле ушулар, мага добуш чогултуп берет эле деген саясатты токтотушубуз керек биз. Реалдуу иштей турган адамдар электен өтүп, депутаттар менен иштеше ала тургандар алып келиш керек. Канча тапшырма бердим, бирөөнү да аткара алган жок. Мына ушундай маселе. Күчтүү мындай инсандар шайлаш керек эл журт. Анан мондай маселелерди чечиш керек. Сиздер ичинен билбейсиздер, бирок биз ичинен билебиз. Мына сиздерге бүгүн жашынакай кылып чагылдырып бердим. Мына жолунан бери көргөздүм. Ичинде бөлүнгөн акчаны айтып атам. Мына сиздерге маалымат. Өзүңүздөр таразалап, өзүңүздөр талдап алыңыздар. Мен эгер депутат болуп келип кала турган болсом, эң биринчи мэр кетиш керек, зам аким кетиш керек, анан аким кетиш керек. Жаңыдан дымактуу, күчтүү команданы чогултуп туруп анан ишти алгылыктуу жылдырыш керек. Көрүшкөнчө.